Урматтуу айымдар, Кыркыз каналынын подписчиктери, баарыңыздарга ушул бүгүнкү мастер-классты арналатам. Мастер-класс сүрөтүн өзүнчө көргөздүм. Марляны кантип привалка кылат көрүңүздөрбү? Марляны мына кошулган жерлери көрүнүп жок. Жакыныраак көргөзөйүнчү. Марляны кантип кошот өзүнчө эмеге жүнгө, аны өзүнчө мастер-класс көргөздүм. Анан кийин азыр болсо эми сүрөтүн тарткан өзүнчө мастер-класс көргөздүм. Адан тышкары мен могул көрүңүздөрбү жипти. Аталап ушундай көк жипти алдым. Ушул көк жипти кантип привалка кылат? Марля, жүн, вискоза и жип. Мен моундай жипти алдым. Мынакей. Ализе Реал 40, бул жерде 40% жүн да, волюм деп атат. Мынакей өзүнүн эмесин көргөзөйүн жакыныраак көргөзөйүн көрүңүздөрбү? Бул аябай сонун привалка болот. Бирок любой жипти, сонун привалка болгон жипти дагы эрежеси бар да. Кантип привалка кылыш керек? Менин бул полотном в принципе кирди. Эмеси жип кирди. 100% кирди. Карабайсыздарбы? Мен даже калың кылдым. Эми ушул мастер-классына көңүл буруп коюңуздар, мынакей. Бул кирип калды. Полный кирип. Көңүл буруңуздар. Жакыныраак да көргөзүп коеюн сиздерге. Мынакей. Бул мастер-класс арналды могул кантип жипти, марля, жүн, вискоза, жип. Ушундай эмелерди кантип жасаш керекти. Бул негизи кардиган болот. Мен ошо полотнону дайындап койдум. Анан сиздерге атайлап бул жипти кантип киргизиш керек. Ушул мастер-классты сиздер кабыл алып, ушул мастер-классты көрүп, жактырса жазаңыздар. Бирок эми биз жип менен иштейбиз. Туура да, эми жүн менен иштеп баштасак, в обязательном порядке жип менен кантип иштеш керекти үйрөнүш керекпиз. Билиш керек да, эми техникасын билиш керек. Анткени вискоза күнүгө таба албайсыздар. Марля табылат, жип табылат, жүн табылат. Эми моундай сүрөт тартпай эле коюңуздар. Хотя бы полотно. Эми мен мындай жүн эле хаотично ыргыттым. Негизи эмки бир мастер-класста мен сиздерге клетка жасаганды үйрөтөм. Клетканы по диагонали, клетканы квадрат кылып, ушул клетка 4 бурчтук кантип ушу жип менен тегиз кылып туруп привалканы кантип кылат. Ошону да көргөзүп берем. Азырынча ушул мастер-классты көрүп коюңуздар. Биз менен бирге болгула, бизге подписка кылгыла, лайк басып, комментарий жазып, анан башкаларга дагы бөлүшкүлө. Урматтуу айымдар, сүрөтүн тартып, анан эми бул мастер-класс сүрөт үчүн да болбойт. Бул мастер-класс кантип жиптерди, ошо, например, марля, жүн, вискоза, жип. Ушул 4 слойду кантип привалка кылыш керек. Ошол жөнүндө болот да. Мен азыр сиздерге көргөзүп бергим келип атат. Менде моундай пупырчатый клеенка бар. В обязательном порядке жипти привалка кылыш үчүн моундай клеенканын үстүнө кылыш керек. Мен эми сиздерге машина менен көргөзөм. Бирок машинаңыздар жок болсо, үстүнө эмени саласыздар, ушундай эле клеенканы саласыздар, жана сеточканы саласыздар, же болбосо в обязательном порядке давайте сетка жөнүндө сүйлөшөлү. Сетканы саласыздар, анан кийин үстүнөн мынтип чабасыздар, мынтип сүрбөйсүздөр. Чабасыздар, көпкө чейин чаба бересиздер. Анткени бул жип деген жабыш керек. Биз сүргөн сайын жип жылы берет. И привалка болбойт. Ошон үчүн ушинтип үстүнөн чабып. Если машинкаңар жок болсо, машинкаңар бар болсо, мындайына коебуз. Бул машина негизи 1 мүнөттө 10 000 кыймыл кылат экен да, движение, вибрация. 10 000 вибрация кылат. 1 мүнөттө ойлосоңуздар. Анан ушун менен ушинтип
бастырып привалка кылса болот. Машинкам жок машинкам деп. Негизи көп эле интернетте, мисалы, орустардын деле баягы эмелеринде алар деле ушинтип айтат да, видеосунда. Нету машинки, анда жанагындай кылып чапкыла депчи. Ушинтип чабылат. Алар эми сүрөөр эле, анан жанагы үстүнө да клеенканы, жука клеенканы эметтен анан кийин минтип туруп мындай силкет да, силкет. Акырын силкет. Астыда клеенка, үстүдө клеенка, жана мен мусор пакеттин жашыл клеенкасы менен жабып атам го. Вот ошо менен да силкип акырында мынтип баягы шешепти биз силкичү элек го, акырында кылыш керек да, ошондой кылып мындай ыргытып, акырын ушинтип бересиздер. Если сиздерде неме жок болсо, мондай машинка жок болсо, эме кылса болот да. Эми мен сиздерге көргөзөйүн жипти. Могу жип. Эжекелер, мына жип. Эми мындай жакыныраак экранга көргөзөйүн. Мынакей. Көрдүңүзбү? Өзүнчө мындай бир эме болуп туруп да, привалкага ийбе жакшы да. Бул Alize Real 40 Angora. Мынакей. Alize Real 40 Angora. Сонун привалка болот. Анткени бул мындай өзүнүн мындай эмелери чыгып турат. Мынакей. Карасаңыз да? Чыгып туруп мындай эмелери. Эми бул деген привалка болот, анткени мунун дагы составында так, акрил 60% и 40% шерсть. Эми 40% шерсть кирет, акрил деле кирет. Мынакей. Мындайынан көргөзөйүн. Эми бул видео ушул эме жөнүндө да. Так, биз бир сыра машинка менен жүргүздүк. Бар деген кылдык. Следующий этап мындай. Так, мен сиздерге көргөзөйүн азыр. Раскладкасын мен сиздерге айтып бергем, Жана Марлянын мастер-классын көрдүңүздөр эле го. Раскладканы мен сиздерге айтып бергем. Мындайынан, анан мындайынан салдык деп, Ошондо смотрите, мен бул машинка менен, же сиздер колуңуздар менен муну бул жака эметесиздер. Мындай машинканы мындайынан коесуздар. Анткени жип бул жагына тартылат, жүн мындайынан тартылат. Биягына кыскартылат. Эми болсо могу жипти привалка кылыш үчүн, эжекелер, жакшы привалка кылыш үчүн биз деген бул жипти эмне кылабыз? Биз деген жипти азыр могу көтөрбөй туруп, анан трубага мындайынан айландырып, көрүңүздөрбү? Эми ушул трубага мен өзүм кылган нерселердин баарын көргөзүп берейинчи, эми бетке көрүп коюңуздар. Бул эми практикада, теория эмес. Айтканда да түшүндүрө бергенде эми эмет калышы мүмкүн да, туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн, смотрите, көрүңүздөрбү? Так, бул эми клеенканы алып салыш керек. Клеенканы алып салам мен столум мындай болгондон кийин, эжекелер, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына. Көрдүңүздөрбү? Эми мындай да, биз негизи аялбызда сабыры жок болобуз. Анан бизге аябай кызыктуу да, кирген жокпу, анан мынтип жулуп көрөбүз. Ошо жулуп атканда колго мынтип чабыш керек. Эй, жулба, сабыр сакта, кое тур деп. Ошону бүт ошо мынтип карап отурган, даже мына учун кылбагыла. Эжекелер. Если привалка болбой калса, анан кийин кургагандан кийин привалка болбой калса, сиздер привалка болбогон жерин кайчы менен кыркып коесуздар. Болду. Проблема чечилип калат ошондой эле.
азырынча ушундай. Эми мындайынан мен суум кетип атат нары столдун астына. Анткени буда суу бар да. Акырын ушинтип биринчи суусун кетириш керек менен. Суусу кетиш керек. Көрдүңүздөрбү? Мындайынан биринчи эми айткандай эч жерин тийбейбиз. Просто моундайынан эметип, анан жипти привалка кылам десеңиздер, труба менен иштеймиздер. Бул жип негизи өзүнүн эмелери, фактурасы жакшы да. Могу жерде жиптен чыккандагы өзүнчө бир эмелери бар да, жүндөрү бар. Эми бул жип өзү ушундай буралган, привалкага аябай сонунда, өңү да жашнакай. И боёгу да чыкпайт. И болду эми кеттик. Эң четинен баштайбыз. Эжекелер ортосун тийбеңиздер. Ортосун анан кылабыз. Эң четинен баштайбыз. Бул жагынан көрдүңүздөрбү, марля өзүнчө привалка болот. Ушинтип эметкенде. Ушундай эле марляны да мынтип көтөрбөгүлө. Мынтип колго чапкыла да. Нельзя деп. Сабырсакта. Бүткөнчө эч нерсе болбойт. Bir saat чыдап кой деп. Анткени мен да ушинтип көргөм да. Кирген жок деп жумуп алсаң, анан кийин кирбей калат. Анан отурасың. Мен эч бир эметпейм. Ушинтип кылганда бул валяние в плоскости деп коет эжекелер. Валяние в плоскости. Мынтип беребиз. Ызык чайникке кипяток куюп алып, кайнатып алып, анан акырын үстүнөн куюп беребиз. Акырын куюп, анан кийин эметип беребиз да. Эң негизи ушул жерде много биздин эмебиз жакшы көргөн сеткабыз пайдасы тиет. Ушул жерде пайдасы тиет, аябай пайдасы тиет. Анткени марлясын азыр колубуз менен тийген сайын марлясы колду ээрчип жылына берет. Болду. Кеттик. Ушундай эжекелер эмнеге марля кирбей жатат, эмнеге жип кирбейт, эмнеге меники ушундай? Анткени мен ушинтип көргөзөм. Ушинтип увалка кылабыз. Мен эми сиздерге ушул мастер-класстычы эле кыскартпай бүт көргөзөйүнчү. Көрүңүздөр. Анткени бул керектүү нерсе да. Мынакей. Марлясы кирип атат. Нар жагында жиби кирип атат. Жипке эч бир колубуз тийген жок. Мынакей. Барги ушинтип кирип берет. Так. Сонун эле. Мындайынан одарабыз. Мынакей мен сиздерге марлясын көргөзүп коеюн. Могу жерде марляны кошподу элек, мен мастер-класс көргөзгөм. Эч бир мындай жүнү көрүнбөйт да. Анан могу жерге мен марляны эметкем, могу жерге мага негизи жүн керек болчу. Мен ошон үчүн жерге марля эметкенчүмүн. Анткени бул кардиган болот. Кардигандын жанагы кайрылган жери подборду мага эметиш керек да. Все, карабайбыз, эчтемкени карабайбыз берден. Акырын бул еще кире элек, бул биринчи эле убалкасы. Эчтемкеден коркпойбуз. Ойгой марля кире элек, кирген жокко. Койкуй менин жибим мындайго. Эчтемкени карабайбыз. Эч кандай вывод кылбайбыз. Жөн эле работаем в плоскости. Трубага айландыра беребиз. Ушинтип айландыра беребиз. Эме менен сеткага в обязательном порядке сеткага уруңуздар. Дал ушул жерден жугуп алышы мүмкүн да. Иштеп беребиз ушинтип. Мен ушинтип камыр жайгандай кылып эле бир саат ызык суудан куюп алам. Анан ушинтип өнүп берем. Самындап алам.
кайра ызык суудан куям, кайра самындайм, кайра ороойм, кайра ушинтип эме жипке эч бир мындай эме кылбаймын. Мына ушу рабочий процесс эжекелер көрүңүздөр. Ызык суу куясыздар. Мен просто азыр камерага эметпейм, анткени бүт телефон бүт буу болуп эмет калат экен. Экран жакшы сиздерге көргөзүп койот. А сиздер болсо ызык чайникти, кипяток прям кайнак сууду куясыздар, куя бересиздер. Ушинтип. Мына сонун эле. Эми бул деген жанагы эме кылганда биз ушундай кезде эме кылабыз да, ушундай кылып эметесиздер. Бизде болсо мисалы сиздер эме черми жасайсыздар, көйнөк жасайсыздар бешовный. Анда деле трубага айландырса болот, айласын таап туруп, акырын айландыра бериш керек да. Эми көйнөктү деле буруп алса болот да, туурабы? Болот. Жасаса болот. Кыла бериш керек. Болгону кыла бериш керек. Эчтекеден коркпой эле кыла бериш керек. Бүт жасаса болот. Кичике чермейди деле жасасаңыздар деле ушу трубага айландыргыла, же болбосо өзүңүздөр деле аны бурап туруп айландыргыла. Главное, мына сетканын ичине киргизгиле да, аны бүт жулунуп кетет. Мен раскладкасын жазап, кечинде бүтүрүп, жиптерин баарын эметип, анан кийин сетка менен баарын деген самындап, эме ызыгыраак эле кылып самындап, кол чыдай турган сууга. И бир түнгө коюп койдум. Эртең менен турдум, машинкам менен шлифовать эттим, бир сыра убалка кылдым. Эми болсо монтип сиздерге көргөзүп атам. Процессын чойгула да, жипти мисалы киргизем десеңиздер, хотя бы 2-3 саат эс алдыргыла. Ну, 1 саат хотя бы эс алдыргыла. Сууга тоюп, анан жүн бири-бирине негизи меринос өзүнүн жумушун кылат да. Эч бир ойлобоңуздар, жумушун кылып коет өзү. Даже берди 100 грамм жүн кетип атабы, негизи тиги даже 20 грамм жүн мунун баарын бири-бирине киргизип коет. Ошон үчүн 100 грамм не? Просто иштеп коюш керек, коркпой эле. Анан кирип кетет. Азыр дагы эчтемге карабайбыз, эчтемге жиптерин текшербейбиз. Кирдиби, кирген жокпу деп айтпайбыз. Тим коебуз да. Меринос өзүнүн жумушун кыла берсин. Мынакей акырындап кирип келатат. Мен бескозадан көрөм да, бескоза тармалданып, жашнакай болуп эмет калат. Мынакей сүрөтү көрүңүздөр да. Бул эми кургагандан кийин мынча прям эме болбойт. Жүн деген бирге агартат. Кургагандан кийин өстөрү дагы вискозаларында өңдөрү чыгып, жашнак болуп калат. Эжекелер, мынакей кантип рабочий процессте ушинтип сиздерге киргизде үзүндүгүн көргөзүп берем. Бул кардиган болот. Мунун да жеңин кантип эме убалка кылабыз, жеңин кантип жасайбыз, ошонун да бир мастер-классын көргөзөм. Эми смотрите, марляны кантип эметет бир мастер-класс, сүрөттү кантип эметет бир мастер-класс, эми мына убалкасын жипти кантип уваливать этет, марляны кантип убалка кылат, анын да бир мастер-классы. Эми болсо жеңин кантип жасайт, анан ошонун баарын кантип бириктирип, жакасын кантип кылат, дагы бир мастер-класстар болот. Үзүп сиздерге ушинтип бөлүп беремин. Анткени баарын бир эмеге салсам, даже 1 саат 2 саат кылсам дагы эме түшүнбөй каласыздар. Ошон үчүн үзүп эме сиздерге ушуну көргөзүп атам. Бул мастер-классты кыргыз тилинде эле кылам, орус тилинде кылбайм. Сиздерге эжекелер көрүңүздөр, практика аркылуу кыла бериңиздер. Анан кийин жанагындай сабыр сактаңыздар. Жипти марляны текшербеш керек, негизи текшербегиле. Кирдиби, кирген жокпу? Меринос өзү билет кантип эмнени каяка жабыштырышты. Өзү эле баары деген. Даже мен айтып отурмун, бул 100 грамм эле.
100 грамм. А если 30 грамм болсо, ал дагы киргизет. Кээде даже 10 грамм жүн бири-бирине жабыштырат. Шарфтар бар, 50 грамм, кээде 20 грамм кетет жүн. Алар болсо ушунча жипти бири-бирине киргизип коет. Андай да мастер-класстарды Кудай буюрса сиздерге көргөзүп берем.